Үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мыйзам ooрлойт экен. Аялым ошол боюнча мага арыз жазган болчу. Эгерде өзгөртсө мени камап койбойбу? Мен сизге мындай түшүндүрөйүн. Ордотуучу мыйзам кабыл алынса, ал артка иштебейт. Демек, кайтарым күчкө ээ эмес. Мындай түшүндүрөйүн. Алайлы бүгүнкү күндө сиздин үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча жасаган аракетиңиз 5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратылат. Ушул берене боюнча. Эгер сиз айтып жаткан мыйзам кабыл алынды, ал жерде 10 жылга чейинки эркиндигинен ажыратылды деп жазылды. Ушинтип айтайлы. Айтайлы, анча оор эмес кылмыш, оор кылмышка айланды. Мындай учурда кандай чечилет? Сиз бүгүнкү күндөгү мыйзам менен гана иштейсиз. Бүгүнкү учурда, бүгүнкү күндөгү аткарылып жаткан, иштеп жаткан мыйзам менен гана жоопко тартыласыз. Эгерде бүгүн сиз кылмыш кылдыңыз, эртеңки күнү, айтайлы 1 айдан кийин же эртең бүрсү күнү кылмыш жаңы мыйзам кабыл алып бул берене ордотулса, анда сиз мына жеңилдетилген жакта гана каласыз. Түшүндүрө кетсем, ордотуучу жагдайлар эч качан кайтарым күчкө эмес. Эгерде ошол эле мен айтып атпаймынбы, 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу, ал эми бул жаза жеңилдеп кетсе, жаңы мыйзам менен ooрлоп эмес, жеңилдеп кетсе, анда сиз жеңилдетилгенге сизге колдонсо болот. Анткени жеңилдетүүчү жагдай гана жайылтылат, колдонулат. Ал эми ордотуучу жагдай бул адамдарга карата колдонулбайт.